Кызылкыя шаардык мэриясы пробация департаментинин аймактык бөлүмү менен тыгыз иштешип келе жатканына 1 жылдан ашты. Бул аралыкта бир катар соттолгон жарандардын укуктарын коргоого жана алардын муктаждыктарын чечүүгө көмөк көрсөтүп келет. Пробация мекемесине кайрылгандардын бири оор эмес кылмыш жасагандыгы үчүн жазаланган. Анын жарандык алуу жана турак жай маселеси чечилип, жатакана жана жумуш менен камсыз болгондугун шаардын мэрі Асылбек Маткалыков билдирди. Биздин ушу коңшулаш айыл өкмөттөрдөн келген ошо кардарлар бул жерде шаарда туруп калышат. Аларга биз жардам берүү максатында бир топ иштер аткарылды. Бул боюнча мына өзүм акыркы эле нерсе бул Акбулак айылынын тургуну ошол маселе бул пробация кардар болуп келген. Ал жерде паспорт маселеси, анан үй маселеси каралган. Ошол жерде биз эки тараптуу пробациянын өкүлү менен биргеликте ал кишинин паспортун, ошондой эле жатакана маселесин дагы колго алып, ал киши бүгүнкү күндө иш менен камсыз болуп, шаарда иштеп, мындайча айтканда өзүнүн үй бүлөсүн багып атат да. Түштүк аймак боюнча пробациянын көзөмөлүндө 1938 жазаланган жарандар бар. Ал эми Баткен облусунда аталган департаменттин 4 кеңсеси ачылган. Анда 328 кардар каттоодо турат. Пробациянын аймактык органы соттук акты катталган учурдан тартып 25 календардык күндөн ашпаган мөөнөттө кардар жөнүндө маалыматты чогултууну уюштурат. Кардардын психологиялык абалын, социалдык керектөөлөрүн, медициналык муктаждыктарын, юридикалык жардам, жоголгон документтери жана башка жүрүм-турумдары боюнча корутунду чыгарылат. Ал эми программа 6 айга түзүлүп, мөөнөтү кардардын жүрүм-турумуна жараша өзгөртүлүшү мүмкүн. Пробация органы негизи эле Кыргызстанда жаңыдан кирип жатканына байланыштуу жөнөкөй жарандардын маалыматы аз болуп атат да пробация жөнүндөчү. Ал эле эмес мынакей мамлекеттик органдардын дагы кызматкерлеринде маалымат жетишсиз да бүгүнкү күндө. Ошол себептүү бүгүн биз бүгүнкү иш чарабызда ошол себептүү өткөрүп жатабыз. Кардарларды кайра социалдаштыруу, аларды коомго кайтаруу боюнча көрсөтмө иштелип чыккан. Ошол көрсөтмө дагы бүгүнкү күндө ар бир мамлекеттик органдын кызматкерлерине таратылып берилди. Кызылкыя шаарында пробация кеңешинин мүчөлөрүнө атайын окутуу семинары уюштурулду. Кыргызстандагы пробация департаменти менен тыгыз иштешип келе жаткан Оазис коомдук кайрымдуулук фондунун директору Мээрим Осмоналиева жыйында Кыргызстанда кылмышкерлердин саны кескин өсүп жаткандыгын белгиледи. Ошондой эле көптөгөн жаштар социалдык оор шарттардан улам кылмыш жасаганга мажбур болуп калууда деген пикирде. Фонд акыркы 1 жыл ичинде 120 жаш өспүрүмгө тагыраагы пробациянын кардарларына реабилитациялоо иштерин өткөрүшүүдө. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча кылмышкерлик аябай көбөйүп атат. Көп балдар ушу социалдык, экономикалык кыйынчылыктан ушул кылмышкерликке барып калып атат да. Анан бирок алардын баары деле түрмөгө түшпөйт да турабы. Көптөр түрмөгө барса, алар бузулуп калышат да. Ошондуктан биз аларга реабилитация жасап атабыз. Азыр ушул 1 жылдан бери биз 120 жаш баланы, жаш өспүрүмдү ошо ювеналдык пробациянын кардарларын реабилитация жасап атабыз. Пробация бул соттолгон адамдарды кылмыш кылууга алып келген оор турмуштук абалдан чыгуусуна көмөктөшүү жана ресоциалдаштырууну камсыз кылган социалдык укуктук институт болуп эсептелет. Өлкөдө пробация тууралуу мыйзам 2019 жылдын 1 январынан тарта ишке кирген. Департаменттен 2021 жылдын октябрь айына карата кардарларынын жалпы саны 4100 кишини түзгөн. Анын ичинен 3347 эркек, аялдар 650, ал эми жашы жетелик балдар 97 жана жашы жетелик кыздар 6га жеткен. Алтынай Шабидинова, Ислам Аманов, Алтын бешик жаңылыктары.